Барыңарга салам. Бүгүн биз физика сабагын курсунун сабактарын улантабыз. Бүгүн 3-чү сабак. Бүгүнкү өтө турган сабак салыштырмалуу кыймыл. Баягы кинематикадан эле. Салыштырмалуу кыймыл бул эмне? Бизде эки нерсенин бир системага жараша же болбосо бир нерсенин биздин тандаган системага жараша ылдамдыгынын же болбосо анын канча өткөн аралыгын убакыт менен өзгөрүшүнүн көз карандылыгы. Же болбосо мисалы бул жакта деген бир машина боло турган болсо, биринчи машина бул, же болбосо автобус деп коелу. Бул биринчи биздин система деп коелу. Ушул жерге жараша ала турган болсок, биздин экинчи жылып бараткан машина же болбосо автобус биринчи системага жараша кандай өзгөрөт? Экөөнүн биринчи системага салыштырмалуу деп койсок болот, же болбосо. Биринчи бул V1 менен кетип аткан болсо, экинчибиз дагы кайсы V2 менен кетип аткан болсо, биздин биринчи автобуста отурган кишиге экинчи автобус кандай жылып бараткандай көрүнөт. Эгерде V1 менен V2 тең боло турган болсо, бул эч кандай жылбагандай эле көрүнөт. Анткени деген ортосундагы аралык бар, S деген. S деген аралык S деген аралык өзгөрбөйт, экөө V1 менен V2 барабар боло турган болсо. А эгерде V1 V2ден чоңураак боло турган болсо, V1 чоңураак V2ден боло турган болсо кандай болот? V салыштырмалуу кандай? Бул барабар V1 минус V2 же болбосо биринчи автобуста отурган адамга экинчи автобустун ылдамдыгы кандай болуп көрүнөт? Мурункудан караганда жерде отурган адамга көрүнгөндөн жайыраак кетип аткандай көрүнөт. Анткени бул үчүн жерде отурган адам үчүн бул экинчи автобус деген X деген аралыкты басып өткөн болсо, биринчи автобуста бараткан адам үчүн бул өзү дагы бир Y деген аралыкты басып өтүп койгон болот дагы. Бунун ылдамдыгы Y минус X бөлүнгөн убакыт болуп көрүнөт. А жердеги деген жөн эле X бөлүнгөн убакыт болуп көрүнөт. А эгерде бунун ылдамдыгынын багыты деген экөөнүкү окшош эмес, бул наоборот, бул жака кетип турган болсо, сол жака бараткан болсо, экөө бири-бирине карама каршы багытта келаткан болсо кандай болот? Экөөнүн салыштырмалуу ылдамдыгы V1 минус дагы бунун багыты деген ар жака болгондугу үчүн минус дагы V2 дейбиз. Кандай болуп калат? V1 плюс V2 болуп калат. Же болбосо булар биринчи автобуста отурган адам үчүн экинчи автобустун ылдамдыгы аябай эле көп болуп көрүнөт. Экөөнүн ылдамдыгын кошкондой болуп көрүнөт. Мисалы машинада отурганда билебиз ошондойлорду. Мисалы ар жактан встречный келаткан машиналар катуу келаткандай көрүнөт. А эгерде бул V2 деген экөө тең бир багытта кетип аткан болсо, оң жакка кетип аткан болсо, бул дагы оң жакка кетип атат. Эгерде V2 V1ден чоң боло турган болсо, бул биринчи автобус экинчи автобуска эч качан жетпейт, анткени бул алыстап кете берет. Жана ар жакка кетип аткан ылдамдыгы плюс болот дагы. V2нин ылдамдыгы канча болуп калат? V салыштырмалуу барабар V2 минус V1 болуп калат. Буга биринчи автобустагы адамга көрүнгөнү оң жакка кетип аткандай көрүнөт. А эгер V2 аз боло турган болсо, сол жакка кайра өзүнө келаткандай көрүнүп калат. Азыр ушуларга жараша суроолорду чыгарып көрөбүз. Салыштырмалуу ылдамдык жөнүндө. Биринчи эмне дейт? Эскалатордун үстүндө басып бара жаткан адамды эскалатор 1 мүнөттө түшүрөт дейт. Же болбосо 1 мүнөттө үстүнүн ылдыйга алып кетет, алып жүрөт. Эскалатордон кыймылдаган тепкичтер, өзү алып түшө турган тепкичтер. Хоп. Монда эскалатор боло турган болсо, хоппа. Бунун узундугу эгер L боло турган болсо, эскалатор билесиңер өзү дагы кыймылдайт, бир U деген ылдамдык менен кыймылдайт деп коелу. А үстүндө басып бара жаткан адам боло турган болсо кандай болуп калат? Үстүндөгү адам V деген ылдамдык менен басса, эмне болот? Экөөнүн ылдамдыктары кошулат дагы, үстүндө басып бара жатканы дагы жылып баратканын үстүнөн дагы баса турган болсо, экөөнүн ылдамдыктарын кошуп коебуз.
экөөнүн чогуу ылдамдыгы канча болду? V плюс U болду. А эгерде ошол эле адам 2 эсе катуу баса турган болсо, анда эмне дейт? 45 секундда өчөт. Канчалык ылдамдыгыбыз чоң болсо, ошончолук азыраак убакытта бир жерден бир жерге жетебиз. А деген точкадан Б деген точкага канчалык ылдамдыгыбыз көп болсо, ошончолук азыраак убакытта жетебиз. S деген боло турган болсо, убакыт барабар эмне? S бөлүнгөн V. V канчалык чоң болсо, Т ошончолук кичинекей болот. V канчалык кичинекей болсо, Т ошончолук чоң болот. А эгерде бул 2V менен баса турган болсо кандай болот экен? 2V плюс U. Ылдамдыгы дагы чоңоюп кетет. Ошондо эмне дейт? Т1 барабар L деген аралыкты V плюс U деген ылдамдык менен өтөт экен. L бөлүнгөн V плюс U. Бул барабар канча экен? 1 мүнөт дейт. Минута, 1 мүнөт. T2 бул канча? Ошол эле L деген аралыкты 2V плюс U менен өтөт. Уже көбүрөөк ылдамдык менен. Барабар L бөлүнгөн 2V плюс U. Бул барабар эмне дейт? 45 секундда дейт. 45 секундда азыраак. Эми деген бизге эмнени тапкыла дейт? Эгер адам кыймылдабай эле жөн эле эскалатордун үстүндө тура турган болсо, ал канча убакытта L деген аралыкты басып өтүп жерге чөт дейт. Т300 кандай болот? Эгер өзү кыймылдабаса только эскалатордун өзүнүн ылдамдыгы менен гана түшүп калат. L бөлүнгөн U. Биз L бөлүнгөн U'ну табышыбыз керек. Т3 канча? Бизде деген бул 2 теңдеме бар. Биз 2 теңдеменин ичинен биз U'ну таба алышыбыз керек. Уну кандай кылып табабыз? Эгерде бул жактан Т1 V плюс U'ну Т1ге көбөйтсөк болот. Т1ге көбөйтүп алсак, L барабар Т1 көбөйтүлгөн V плюс U. V плюс U'ну өзүнчө калтырыш үчүн Т1ди L'ге дагы бөлүп койсок болот. Мындайынан L бөлүнгөн Т1 барабар V плюс U. Экинчи теңдемебизди ушундай эле жол менен эмне кылсак болот? L бөлүнгөн Т2 бул барабар 2V плюс U. Биздин 2 теңдеме болуп калды. Бул жерден деген эмне? V'ларды жок кылып туруп, биз U'ларды өзүнчө калтырып таба алышыбыз керек. Кандай кылып тапсак болот? Эгерде биринчи теңдемени минус 2 көбөйтө турган болсок, теңдеменин сол жагындагы теңдеменин оң жагындагы теңдеме өзгөрбөйт деле, эки жагын тең бирдей нерсеге көбөйтсөк. Бул математикалык система болуп калды мындай. Эки жагын тең көбөйтө турган болсок, минус 2L бөлүнгөн Т1 барабар минус 2V минус 2U болот. Бардыгын көбөйтөбүз. Бул жакта деген L бөлүнгөн Т2 барабар 2V плюс U. Эки теңдемени тең сол жагына, оң жагына кошуп салсак болот. Ошондой калып кандай болот? L бөлүнгөн Т2 могул минус 2L бөлүнгөн Т1. Бул барабар эмне болот? Кайра оң жактарын кошобуз. Оң жактарын кошо турган болсок, 2V минус 2V 0 болуп калат. Экөөнү кошо турган болсок, бул менен бул кетет дагы. Минус 2U менен U'ну кошо турган болсок, минус U гана калат. Минус U. Минус U гана калды дагы. Эми эки жагын тең минуска көбөйтө турган болсок, кандай кылабыз? Минус менен минус көбөйсө деген плюс болуп кетет дагы. U барабар L 2L бөлүнгөн Т1 минус L бөлүнгөн Т2 калат. Бул жакты минус менен көбөйтсөк минус болот дагы, бул жакты да минус менен көбөйтсөк минус плюс болуп кетет дагы, бул жакта плюс болуп калды. Плюс 2L бөлүнгөн Т1. Биз деген уже U'ну таптык. Эми бул U'ну алып келип туруп, бул теңдеменин ордуна коюшубуз керек. Биздин таба турган нерсебиз Т3, 3-үчү убакыт. Эгерде адам кыймылдабаганда канча убакытта чүрөт деген. Кандай болуп калат ошондо? L бөлүнгөн 2L бөлүнгөн Т1 минус L бөлүнгөн Т2. Бизде L'дерди бири-бири менен бөлүп туруп кетирип салсак болот. Бизде деген ошондо могул жагы кандай калды? 2 бөлүнгөн Т1 минус 1 бөлүнгөн Т2 калды. Үстүндө дагы 1 бөлүү деген бар. Буларды кандай кылсак болот?
же болбосо ушул жерден калькулятор менен таап салсак болот. 1 бөлүнгөн 2 бөлүнгөн Т1 деген 1 мүнөт, 1 деп кое берсек болот. 2 бөлүнгөн 1 минус 1 бөлүнгөн бул жакта канча 45 секунду деген минутка өзгөртө турган болсок 45 секунда барабар канча болот? 45 бөлүнгөн 60 мүнөт болот, мүнөт. 45 бөлүнгөн 60 барабар 3 бөлүнгөн 4 мүнөт. 1 бөлүнгөн дагы 3 бөлү 4 десек кандай болот? Же болбосо 4 бөлү 3 деп кое берсек болот, могул жактан. Эми 2 минус 4 бөлү 3 канча болот? 2 минус 4 бөлү 3, 2-ни 6 бөлү 3 деп алсак болот. Анткени асылларын бирдей кылышыбыз керек, 1 бөлү 6 бөлү 3 минус 4 дейбиз дагы. Хоппа. Ошондо аягы деген 1 бөлүнгөн 2 бөлү 3, бул жерде чоң бөлүү. 3-тү үстүнө чыгарсак болот дагы 3 бөлүнгөн 2 болот экен ошондо. Эң аягында могуларды бул жактан чыгарып келсек, аягы канча чыгат экен? Т3 барабар 3 бөлүнгөн 2 мүнөт. Же болбосо 1,5 мүнөт барабар 1,5 мүнөт. Эгерде адам кыймылдабай турган болсо, эскалатор өзү гана алып чыга турган болсо, канча 1,5 мүнөттө өчөт экен, 1,5 мүнөттө өчөт. Акыркы жолу могул болду. Кийинки суроолорго өтө беребиз. Эгерде учкуч шар 800 метр бийиктикке жок. Учкуч шар деген мондай болот, Мындай шар бар экен. От жагып туруп өйдө көтөрүлгөн шарлары. Ошол деген 800 метр бийиктикке көтөрүлдү жана шамалдын таасиринин астында горизонтал багытта 600 метр аралыкка дагы учуп кетти дейт, Кыймылды бир багыттуу жана жолдун баарын бирдей ылдамдыкта өтөт деп эсептеп, шардын өткөн жолун тапкыла дейт. Ошондо эмне дейт? Бул өйдөгө көтөрүлгөн күчү бар, бул жакка көтөрүлгөн, ылдамдыгы бар, V1 деп коелу. Жана дагы шамал бул жактан, каптал жагынан шамал түз жактан уруп атыптыр, Үстүнө көтөрүлгөн күч ылдамдык менен бул 800 метрди өтүптүр дагы. Жана бул жакка кеткен шамал түрткөн күч менен 600 метр бул жак бетке учуптур. Горизонталдык багытта. Ошондо бул дайыма үстүгө гана кетүү керек эмес, каптал багытка дагы кеткен, Ошондо бул деген бир багыттуу жана жолдун баарын бирдей ылдамдыкта басып өткөн десек, кандай болуш керек? V1 бул ылдамдыктын вертикалдуу багыты эле болот, бизге. V2 деген шамалдын түрткөн багыты деп коелу. V2 деген только мындай түз түрткөн багыт болот дагы. Экөөнүн эки күчтөн биригип келип туруп, кандай? Бул шарды деген мындай багытта алып кеткен. V деген багыт деп коелу. Ошондо деген 800 метр бул жагы боло турган болсо, бул жакка деген 600 метр боло турган болсо, шардын өткөн жолу канча дейт. Бизде деген мындай неменин теоремасы бар, Пифагордун математикада. Эгерде мындай тик бурчтук боло турган болсо, тик бурчтуу бурч бул 90 градус боло турган болсо, бул жагы x боло турган болсо, бул жагы y боло турган болсо, могул жердеги эмнени узундукту кантип таба алабыз? X, y, z деп коелу. Бул жакта кандай болот? Z-тин квадраты барабар x квадрат плюс y квадрат деген теорема бар. Ошол теорема аркылуу таба алабыз. Же болбосо биздики өткөн жол кандай болот? Негизи мындай, бирок эки диагональ бул менен бул экөө бирдей эле болот. Же болбосо бул жагын 600 деп туруп, бул жагын 800 деп койсок болот, Пифагордун теоремасына сала турган болсок, ошондо бардык өткөн жолун s квадрат деп коелу, барабар өйдөгө кеткенин l деп коелу дагы, жок, өйдөгө кеткенин h деп коелу, бийиктикти. H квадрат плюс шамалдын түрткөн жагына 600 метр кеткенин l квадрат деп кое турган болсок, s квадрат бул барабар 800-дүн квадраты плюс 600-дүн квадраты болот,
Бул барабар бизге кандай берет? 800'ün квадраты менен 600'ün квадратын кошо турган болсок, бизде миллион болуш керек. 1, 2, 3. А бирок миллион деген бизде s эмес, s'тин квадраты болот, Эки жагын тең тамырга ала турган болсок, тамыр менен 2 кетет дагы. Миллиондун тамырын ала турган болсок, s барабар 1000 метр болот. 1000 метр. Ошондо деген вертикалдык багытта 800, горизонтал багытта 600 өткөн, а бирок баардыгын бирдей ылдамдык менен бирдей багытта өткөндүгү үчүн кайсы Пифагордун теоремасы менен канча 1000 метрде өткөнүн таптык. Бул деген биринчи үстүгө чыгып туруп мындай кеткен жок. Дайыма бирдей багытта капталдап кетти. Мындай капталдап барды дагы 1000 метр аралыкты өттү. Өткөн жолу. Кийинки суроо. Ылдамдыктары 36 км/саат жана 54 км/саат болгон эки поезд бири-бирине карама-каршы багытта баратышат дейт. Эки поезд бар экен. Хоп. Биринчиси 36 км/саатта кетип атат, V1 колу. Карама-каршы багытта дейт, экөө тең бири-бирине. V2 барабар 54 км/саат. Биринчи поездеги жүргүнчү экинчи поезддин 6 секундада өткөнүн байкайт дейт. Экинчи поезддин узундугу канча? Ошондо деген бизде кандай болуп калат? Бул жерде отурган адам, эки поезд деген бири-бирине карама-каршы келгенде, бунун 6 секунд өткөндүгүн байкаптыр. Значит, бул поездди кайсы жерлерден баштап байкап баштайт? Могул жерге келет, экинчи поезддин башы. Ушул жерге келип туруп, бул ар жакка өтүп туруп, аягы дагы кайра ушул жерге келгенче канча 6 секундта өткөнүн байкаптыр. Ошондо биз бул экинчи поезддин узундугун кантип таба алсак болот? Бизге деген биринчи поездге салыштырмалуу экинчи поезддин ылдамдыгы канча? Экөөнү бири-бирине карама-каршы багытта болгондугу үчүн кошуп койсок болот. В салыштырмалуу барабар 36 плюс 54 барабар канча? 100 жок, 100 эмес, 90 км/саат болот. 90 км/саат. 90 км бөлүнгөн саат. 90 км бөлүнгөн саат ылдамдыкта келишип атат. Экөө бири-бирине карама-каршы келгендеги салыштырмалуу ылдамдыктары. Значит, бул жактан дагы бул ар жакка жылып баратканда, бул поезд дагы бул жакка жылат. Оң жакка, биринчи поезд оң жакка, экинчи поезд сол жакка жылып баратат. Экөөнүн өткөн ылдамдыгы кайсы? 100 км/саат, жок, 90 км/саат болду бири-бирине салыштырмалуу. А бунун деген L деген узундугун 90 км/саат менен 6 секунд убакытта жүрүп өтүптүр. Биз ошондо деген эмнесин узундугун кантип таап койсок болот? L барабар экөөнүн салыштырмалуу ылдамдыгы көбөйтүлгөн убакыт менен таап койсок болот. Экөөнүн салыштырмалуу ылдамдыгы деген канча? 90 км/саат бөлүнгөн саат. Убактыбыз деген эмне? 6 секунда. Көбөйтүлгөн 6 секунда. Бирок биз саат менен километр/саат болгону менен секунданы көбөйтүп койсок болбойт. Биз деген 90 км/саатты деген метр секундага өткөзүшүбүз керек, же болбосо 6 секунданы саатка өткөрүшүбүз керек. Бизге деген 90 км/саатты метр секундага өткөзүп алган оңоюраак. Километр бөлүнгөн саат дейли. Бизде 1 километрде 1 бөлүнгөн 1000 метр болот. 1 километрде деген 1000 метр болот. Километрдин ордуна 1000 метр деп жазып коебуз. 90 көбөйтүлгөн 1000 метр. А 1 сааттын ичинде деген бизде 36 3600 секунда болот. Же болбосо 1 саатта деген 60 мүнөт, 60 мүнөттө деген 60 секундадан экөөнү көбөйтсөк деген 3600 чыгат. Бул жакта болоңарды бөлө турган болсок, 10 бөлүнгөн 36 бизде канча? 900 бөлүнгөн 36 метр бөлү секунд болот экен. Мунун ордуна кое турган болсок, кайра 900 бөлүнгөн 36 метр бөлүнгөн секунда көбөйтүлгөн 6 секунда, секунда менен секунда кетет. 6 менен 6-ны бөлө турган болсок, 6 менен 36-ны бөлө турган болсок канча болот? 6 бөлү 36 1 бөлүнгөн 6 болот. Бул жерде 6 калып калат.
900'dü 6'ga бөлө турган болсок 150 метр. Кандай экен? Поезддин узундугу деген 150 метр болгон экен. 150 метр узундукту эки поезд канча? 6 секунда убакыттын ичинде өтүптүр. Кийинки суроого өтөбүз. Эки адам эскалатордун карама-каршы тарабынан бир убакытта түшүшөт дейт. Бир эскалатор бар экен мындайынан. Бир киши деген ылдый жагынан түшөт дагы. Экинчи киши деген кайсы өйдө жагынан карама-каршы багытта кетет, Мисалы, эскалатор өзү өйдөгө чыгып атышы мүмкүн, же болбосо ылдый жакка түшүп атышы мүмкүн, Биз өйдө чыгып атат деп алып коелу. Экөөнүн тең эскалаторго салыштырмалуу ылдамдыктары 2 метр секунда дейт. Эгерде эскалатор токтоп тура турган болсо, кайсы экөөнүн тең ылдамдыктары 2 метр секунда болот экен, v деп коелу. Бул дагы v менен кетип атат, бул дагы v менен жүрүп жатат, А бирок эскалатор өзү өйдөгө чыгып аткандыгы үчүн канча 1.5 метр секунда, 1,5 метр секунда менен чыгып атыптыр, Чыгып аткандыгы үчүн бул 2 метр секунда менен ылдый түшүп жатса дагы, кайра аны эскалатор өйдөгө чыгарат, Ошондо бунун салыштырмалуу ылдамдыгы жерде карап турган адамга кандай болуп калат? U минус v болуп калат, Бул барабар жок. U минус v десек да болот, бирок v минус u деп коелу. Анткени v чоңураак, v минус u. Ылдый түшүп жатат, бирок бул эскалатор кайра өйдө чыгарып атат. Канча болот? 2 минус 1,5 барабар канча? 0.5 метр бөлү секунда. Бул канчалык ылдый түшүп атса дагы, бул кайра өйдөгө чыгарып атат. Ошондо акыркы эки ылдамдыктын натыйжасында 0,5 метр секунда менен гана ылдый түшүп атат. Биринчиге деген өйдөгө чыгып бараткандыгына дагы эскалатор дагы ылдамдык кошуп жардам берип атат. Жардам берип кандай? Ошондо экөөнүн v плюс u деген ылдамдык менен кетип атат, Жердеги отурган адам караса. Булар кандай болот? 2 плюс 1.5 барабар 3.5 метр секунда. Эгерде эскалатордун узундугу 100 метр боло турган болсо, L барабар 100 метр. Алар эскалатордун кире беришинен канча аралыкта жолугушат дейт. Кире беришин могул жерде коелу. Ушул жерден кирди дагы. Булар экөө канча аралыкта жолугушат? Биринчи биз экөөнүн жолуккан убактын табылышыбыз керек, Бизде деген биринчинин ылдамдыгы канча болду? V1 деп коелу. Биринчи адамдын акыркы ылдамдыгы деген 0.5 метр секунда, экинчиники деген V2 3.5 метр секунда болду. Канча убакытта жолуккан кантип таба алсак болот? Экөөнүкү тең карама-каршы багытта келип аткандыгы үчүн экөөнүн ылдамдыктарын кошобуз. V1 плюс V2 барабар канча? 4 метр секунда менен бири-бирине каршы багытта келип атышат, Убакыты барабар L бөлүнгөн экөөнүн кошулгандыгы V3 деп коелу. V3. Бул барабар канча? V3 4 метр секунда, L деген 100 метр, 100 метр бөлүнгөн 4 метр секунда барабар 25 секунда. 25 секундадан кийин экөө жолугат экен дагы. Биздин биринчи кирген адам, астынан кирген адам, кире бериш жагынан кирген адам, ушул 25 секунданын ичинде канча метр аралыкта өтүп коет? Аны кандай кылабыз? Кайра эле ушул убакыт менен көбөйтөбүз V1. Жок, биздикинде V2 экен, V2-ни көбөйтө турган болсок, бул кандай кылып койсок болот? LX деп коелу. Бул биринчинин өткөн жери. Мисалы деген булар экөө жолукканда, мисалы кайсыл жерден? Могул жерден жолуга турган болсо, убакыты деген 25 секунда болот. Ушул жерге чейинки аралык, кире беришинен бул жерге чейинки аралык, албетте могу биринчи кетип аткан көбүрөөк ылдамдык менен кетип аткандыкы көбүрөөк аралыкта өтүп койгон болот, Бул деген азыраак ылдамдык менен келип атып, аз эле жерде өтөт. Эгер биринчи өткөн аралыкты эсептесек, кандай кылабыз? Убакыт көбөйтүлгөн V2, могул 3.5. Бул барабар 25 секунда көбөйтүлгөн 3.5
же болбосо 3,5 метр бөлүнгөн секундда. Экөөнүн көбөйтө турган болсок, 3 жерде 25 75, 0.5 25 көбөйтсөк 12,5, экөөнү кошо турган болсок 87,5 метр. Алдыдан эскалатордун багытына туура келген багытта жүргөн адам канча 87,5 метр аралыкта өтөт экен дагы, а тиги үстүнөн келаткан адам 12,5 метр аралыкты гана өтөт экен. Ошондо 87,5 метр аралыкта жолугушат. Кийинки суроолорго өтөбүз. Самолет шамал жок күндө горизонтко альфа деп коелу. Альфа 10 градус бурч менен 40 метр секундда ылдамдык менен учат дейт. Эгерде ага карама каршы тараптан шамал горизонталдык багытта соксо, самолеттун жаңы ылдамдыгы жана горизонтко карата бурчу канча болот дейт. Горизонт түзөм мындайынан. Горизонтко деген багыты 10 градус менен учуп жаткан болсо, В самолет. Бул самолеттун ылдамдыгынын эки компонентасы болот. X компонентасы вертикалдуу жана горизонталдуу компоненталар болот. Вертикалдууну V, Y деп коебуз. Бул жагын горизонталдууну V, X деп койсок болот. Аларды кантип табылсак болот? Математикадан эрежелери бар. Эгерде бул узун V-ны деген V көбөйтүлгөн синус альфа кыла турган болсок, эмне вертикалдуусун таба алабыз. Бул жакта карама каршы жактагысын. Же болбосо бул V, Y деген моого дагы барабар. Бул V, Y-га барабар. Бул жактагы түз кетип атканын V, X барабар эмне кылабыз? V көбөйтүлгөн косинус альфа. Ушун менен табасак болот экен. Бизге деген ошол самолеттун багытына карама каршы тараптан мындайынан келип туруп, кайсы шамал горизонталдык багытта согот экен дагы, эгер самолеттун жаңы ылдамдыгы жана горизонтко карата бурчу кандай болот? Бирок бул жакта шамалдын ылдамдыгы бизге билинбей калыптыр. Шамалдын ылдамдыгы вроде бул 10 метр секундда болчу да. 10 метр бөлүнгөн секундда. Бул жака жазылбай калыптыр. 10 метр секундда дейли. 10 метр бөлүнгөн секундда. Бул шамал деген кайсы? Самолеттун вертикалдуу багытта бараткан ылдамдыгын эч кандай таасир эте албайт. Бирок бул жака түз кеткен багытын, түз кеткен компонентасын азайта алат. Анткени экөө бири-бирине карама каршы тарапта. Карама каршы тарапта болгондугу үчүн Vx минус шамалдын эмнеси U деп коелу, ылдамдыгын. U болот дагы бунун самолеттун ылдамдыгы азаят. Жаңы ылдамдыгы жана горизонтко карата бурчу канча болот дейт. Бизге деген ошондо кандай болуп калат? Жаңы эмесинин ылдамдыгын таба турган болсок, дагы математиканын эрежеси бар. Пифагордун теоремасы жанагы өткөн. V барабар, V-нын квадраты барабар Vy квадрат плюс Vx квадрат болот. Эми уже экинчисинде деген кандай болуп калды? Биздин X компонентабыз уже азайды. Мурункусунда деген Vx болчу, азыр деген шамал карама каршы тарапка келгендиги үчүн U деген ылдамдыкка дагы минус болуп азайып кетти. Уже экинчи ылдамдыгыбыз V2 биздин таба турганыбыз квадрат барабар кайсы? Вертикалдуу тарабыбыз эч кандай өзгөргөн жок. Vy квадрат плюс эмне болду? Vx минус U'нун квадраты болуп калды. Уже. Эгерде биз могул жактан таба ала турган болсок, синус альфа, косинус альфалар менен бул жактан только неме менен таба алабыз? Калькулятор менен. Аркыларын жазып кете бере турган болсок,
Ана калькулятор менен тапсак болот дагы буну. Еще дагы биз ылдамдыгын, самолеттун жаңы ылдамдыгы моундай болот. Горизонтко карата жаңы бурчу уже бурчу да өзгөрүп кеткен болот. Анткени мурункусунда деген v, y, vx деген экөө бирдей эле болчу, бирок vx деген могул жакта болсо азыр u деген ылдамдыкка азайып кетип, бурчу чоңоюп кетти, мындайраак чоңоюп кетти уже. v2 деп коелу. Биз ал бурчту кантип тапсак болот? Синус альфа деп тапсак болот. Синус альфа барабар баягы эле vy бөлүнгөн v2 десек болот. Же болбосо мындай тапсак болот. Косинус альфа барабар vx минус u бөлүнгөн v2. v2 деген бул, Азыр биз эгерде калькуляторго жазып таба турган болсок, өзүбүздүн ылдамдыгыбыз деген 40 көбөйтүлгөн синус синус 10 болчу. Жок, эмес болдум. 10дун синусу көбөйтүлгөн 40 барабар кайра буну бөлүшүбүз керек 40ка. Хоппа. 6.94 болот экен. 6.94-тү 7 деп койсок деле болот. Биринчи биздин деген vy барабар 7 метр секунд экен. 7 метр бөлүнгөн секунда деп коелу. Уже y жагыбыз косинус 10, x жагыбыз бул уже косинус 10 барабар 10дун косинусу көбөйтөбүз буну 40ка. 39.39. 39 деп ойлоголу буну. Бул жак бети деген 39 болчу экен. Жаңы ылдамдыгыбыз деген кандай болуп калыш керек? Шамалдын ылдамдыгы 10 метр секунд болчу. U барабар 10 метр секунд. Ал деген кайсыдан кемитилиш керек? X'тен кемитилиш керек. X'тен жаңы кемите турган болсок, бул 29 болуп калат. Экинчи ылдамдыгыбыз v2 квадрат барабар 7-нин квадраты плюс 39 минус 10 канча болот? 29дун квадраты. Бул барабар 7-нин квадраты 49, 49 плюс 29дун көбөйтүлгөн дагы 29, 29. 890. 890 дегенде тамырын астына ала турган болсок, бул 890 деген ылдамдык эмес, бул кайсынысы? Квадраты болот, ылдамдыктын квадраты болот. Эгерде буну тамыр астына ала турган болсок, 0.5. 29.83. 29.83 почти 30 экен. Жаңы ылдамдыгы деген 30 метр секунд болуп калат экен. Метр бөлүнгөн секунда. Жаңы бурчу деген уже 7 бөлүнгөн 30 деп койсок болот, 7 бөлү 30. 0.23. Буну деген синустун минус функциясына табышыбыз керек. Синустун минус функциясына таба турган болсок, калькулятор минус 1, 0.23. Жаңы бурчу деген 0.23 болуп калат экен. Биздин жаңы альфа деген бурчубуз альфа 2 барабар мен радиан калып отмун, көбөйтүлгөн 57 дешим керек. Биздин жаңы бурчубуз деген 13.2 болот экен. 13.2 градус болот экен. Ошо менен 3-чү сабагыбыз аягына келди. Барыңыздарга көңүл бөлгөнүңүзгө рахмат. Барыңыздарга